Ачык боёго боелгон бул оюнчуктар балаңыздын көңүлүн өзүнө дароо бурдурат. Канчалык көзгө жакшы көрүнгөнү менен ал балаңыздын ден соолугуна терс таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан аны алууда таза материалдан даярдалганына көңүл буруу керек. Ар бир оюнчук өзүнүн упаковкасы болот, сөзсүз түрдө ошонусуна караш керек. Эми такыр эле ошо экөөнө тең көңүл бөлбөй эле мисалы оюнчуктарды ала турган болсо, эң биринчи ошо оюнчукту биринчи жыттап көрүш керек. Кандай гана оюнчук болбосун, оюнчуктун мындай айтканда мындай белгилене турган бир мындай жыты болбош керек. Андан тышкары баягы кармаганда мындай нымдуу кол менен кармаганда краскасы чыкпаш керек. Балаңыз оюнчукту ойноп бүткөн соң аны бир маал тазалап, дезинфекциялоо зарыл. Айрым ата-энелер тазалоодо туура эмес ыкмаларды колдонушуп, андан ары анын зыяндуулугун көбөйтүп жиберген учурлар жок эмес. Мисалы, резина оюнчуктарды кайнак сууга салган мезгилде атасак болот. Саттарда, бала бакчаларда ошо оюнчуктарды бир күндө бир жумуш бүткөндөн кийин бул оюнчуктарды мыльно-содовый раствор деп коебуз. Ошол менен жууп тазалап, анан кургатып коюш керек. Андан башка мындай айтып атканда башка заттарды кошуп жууганга болбойт. Экологиялык таза оюнчуктардын бири бул жыгачтан жасалган оюнчук болуп саналат. Аларды даярдоодо химиялык заттар жокко эсе десек болот. Адистер балдардын ден соолугуна зыяны тийбээрин айтышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай оюнчуктардын көп түрү өндүрүлүүдө. Игрушкалар негизинен жыгачтан жасалат, бул фанера. Андан тышкары мисалы булар кадимкидей эле включатель, бул бурамалар. Жыгачтан элементтерди кошконго аракет кылабыз. Мисалы пластмассаларды желательно кошпогонго аракет кылабыз. Мисалы ар бир элементтер фигуркалардагы жыгачтан кесилип жасалат. Мисалы, бул бурагычтар, түрдүү кулпулары бар эшиктер баланын көңүлүн бурдурат. Аны ойногон наристенин аң сезимин өстүрүүгө жакшы жардам берет. Кичинекей балдарга мынтип айтып эле, кайталантып эле үйрөтөргөн караганда, мисалы игрушка менен өзү да ойнойт. Ошол эле учурда өзү ойлонот да. Мисалы бул жакка карасаңыз, бул жакта эшиктер ар кайсы замоктору менен бекиген. Муну кичинекей балага берип койсоңуз, красочный, ар кандай кызыктуу дагы. Анан мисалы бул мындай бекип турганда муну ачкысы келет. Кантип ачат? Мындай кылып туруп ачат мисалы. Ойлонот да. Айзада Нуразилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.